Assalamu alaikum урматтуу достор, Жалал Абад шаарынын тургундары жана меймандары, Адилеттүү Жарандар каналынын көрүүчүлөрү, достору, кейптүүлөрү. Бүгүн мына 13 сентябрь, кайра эле Пушкина 51 имаратында турам. Жакшы кабар угуп калдым. Электронный очередь биз тартып кеткенден кийин бир аз бул имараттын акыбалын көрсөткөндөн кийин бир аз өзгөрүүлөр болду деп угуп калдым. Азыр ошону көрүп кетейин деп келсем, өзүмүн шеригим Адилеттүү Жарандар каналынын сабактары бакытты велосипедин көрүп калдым. Азыр кирип чыгайлы бирге. Мына мен велосипедим турат. Мына бакытты велосипедин көрүп калдым. Мына так, сыртыдан ошол эле өзгөрүүлөр жок, бирок полуну краскалап коюптур. Толгу менен отургучтарды коюп коюптур. Салам алейкум. Кандайсың, жакшысыңбы? Жакшы, рахмат. Мына мына электронный очередь коюп коюптур. Управление юстиции Жалал-Абадской области нотариальной конторы города Жалал Абад дейт. Услуги нотариуса. Инструкция. Чекти сол жагынан баштап ылдый тартыңыздар. То есть бул жака мына электронный очередь коюптур. Бул дагы уже анча өзгөрүү деп эсептейм. Себеби адамдар уже ким акыры, качан келет очередь, мен сенден кийин элем, сен менден кийин эле деген уруш талаш жок. Ортодон бирөө кетип калса дагы мына жанагы менен чакырат. Өткөндө жанагы полдорду краскалап кылып коюптур. Эми секин өзгөрөт деп ишенемин. Дагы өзгөрөт деп. Ана ушундай өзгөрүүлөр кириптир. Салам алейкум. Аты жөнүңүз ким? Эрнес Маширкулов. Эмне иштер менен келдиңиз эле, Эрнес бай? Мен кайрымдык фонд ачуу үчүн келгем. Ошонун решениясын забрать этип берген. Да. Очередиңиз канча? 59. 59-чу очередте 15-14 алганбыз. 15-14. 5 болуп атат. 5 болуп атат, 1 сааттан ашып кетиптир. 1 сааттан ашты. Канча нотариус иштеп атат бул жерде? Жазылган 3 турат, бирок бирөө эле иштеп атат. Бирөө да? Бирөө эле иштеп атат. Өзү 3 жазылыптыр, бирөө иштеп. Мен билишим боюнча бирөө да, себеби тиги кулактандырууда 1 нотариус иштеп турат дейт да. Эми ошончо адам 59-чу келсиз. Ошончо адамды күттүрүп 45-те турган, эми 40-ка түшүп калды. Да. Анын ортосунда бул кабинеттен чыгып бирөө алып кирип кетет. Ушинтип арада кымчып. Бул Эми биз Кыргыздан болуп турат андай нерсе. Бул вопросту кандай чечиш керек? Мүмкүн 1 эмес 3 нотариус отургузуп койсо кандай болот эле? Эмне дейсиз? Жакшы болот эле да, булар келет эле, балким обедке чейин бүтөт эле да, кетет эле. Ошол 1 адам кирсе канча убакытта чыгып атат? 1 адамды жарым саат болот. 1 адамды примерно 45-50 мүнөт тейлеп атат. Ошо 1 нотариус. Өзү негизи мындай жол боюнча 1 адамды 15 мүнөттөн ашык карабаш керек. Эмнеде күткөн адам жарым сааттан ашык күтпөш керек да. То есть, мисалы, жарым сааттан караганда деле уже очередиңиз келип калыш керек эле да, туурабы? 45 мүнөттө карап аткан үчүн очередь келбей атат. Эми юстициядан суранат элек, Жалал Абадта 150 000 жашоочусу бар. Дагы конгломерат туда-судасы менен 200-300 000 адамга жашоочусу бар районго бир эле Тузактагы келет да. Ошо бир эле мам нотариус иштеп атыптыр. Ошого жок дегенде үчөөнү иштетип берсе. Аябай сонун. Үчөө иштесе мынчалык көп өчүрүп мына караган апалар отурат. Тияктан булар безөчүрүп анча-мынча гризлинг болот эле. Ооба. Күчүлүк болот эле да. Мына отургучтар коюп коюптур, өткөндө жок эле могу отургучтар. Жок беле? Ооба.
жок дегенде такта колзом отуруп турам. Жок, эми стулдар бар эле, бирок биз өткөндө тартып кеткенде мындай стулдар бар эле, азыр мындай скамейка коюп коюптур, кийин электронный очередь коюп коюптур да. Эми электронный жакшы. Бирок эми мында урушпайсың, талашпайсың. Ооба. Мында сен турат элең, жок эле. Сен мындай экенсиң деген жок мында. Ооба. Ошого жакшы. Сен жок элең, мен бар элем деген жоктур, а. Эми ошо юстиция министрлиги кайрылат элек, Жалал-Абадта 150 000 жашоочусу бар. Кыргызстандын 3-чү шаары, миллиондон ашык жашоочусу бар областтын административный центрге жок дегенде 3 мам нотариус кылып бергилечи, сураныч жок. Рахмат баарыңарга. Алыптыр, бул жерде маалымат бурчу бар экен. Маалымат бурчу жакшы, аябай жакшы, могу кыргыз тилинде жана болгон экен. Маалыматтар берилиптир. Өкмөт тилинде, государственный языкке дегендей. Могу бир аз муну. Бирок калганын муну орус тилинде бериптир. Закондору, мыйзамдарын орус тилинде бериптир. Кийин бул жерден ставки государственной пошлины деген маалымат расмий тилде, орус тилинде эле берилиптир да. Орус тилинде эле. Мына кыргыз тилинде жок. Эмне үчүн? Негизи государственный язык дегендей кыргыз тили, орус тили официальный. Көбүнчө бул жерде услуганы потребителери кыргыз тилде билет. Кийин сураныч мындай нерселерди дагы бир жакшынайраак кылып, бир табличка кылдырып койсоңор. Мындай А4ге жазып туруп клейлеп койбой. Assalomu alaykum Бакыбай, кандай? Как раз жанагы өзгөрүүлөрдү угуп, жана ушундай электронный очередь түшүптүр, тиги бул деп көрүп кетейин деп келсем, велосипедиң турган экен. Эмне иштер менен келдиң эле бул жака? Ичкери кире албайлык да. Ичкерге. Эмне иштер менен келдиң эле Бакып жака? Бул жакта замена залога процесстери бар эле. Кийин негизи мен жардамчыларым жөнөттүм эле бул жака. Бирок балдар келгене 4 саат болду да. 4 саат. Эми бүгүнү чыгарылыштан кийин чоң рахмат, мына скамейкаларды коюптур, краскалаптыр, электронный регистраторду коюптур. Электронный очередь да? Бул электронный жакшы нерсе да. Бирок келтеген Кыргызстандын 3-чү шаар болгон Жалал-Абад шаарында бир эле мамлекеттик нотариус бар экен. Азыр айтты билем шундай. Өзү 3 нотариус бар экен штат боюнча. Бирөөсү парамен кармалып тур азыр. Бирөөсү отпускада деген. Бирөөсү отпускада, бирөөсү иштеп тур да. Биз башка нерсени түшүнүш керек бизде. Эл мамлекет үчүн эмес, мамлекет эл үчүн иштеш керек да. 4 саат убакыт кетирип бир нотариуска кириш үчүн бул эмне деген? Ушул Бишкекте отурган, министерствода отурган министр ойлоныш керек да, бул мен ушу элдин маселесин чечиш үчүн келдим, биякта кабинетте, кондиционерде отуруш үчүн эмес депчи. Туура, аябай туура. Маселени чечүү оңой эле жолдор бар да. Же штатты көбөйтүп коюш керек, же мыйзамды өзгөртүш керек. Бир гана мамлекеттик нотариуска укук берилген бир действиялар бар да. Ошолорду алып, жеке менчик нотариустарга өткөзүп берип коюш керек. Каралы канча адам турат? Инвалидтер турат. Мен 4 саат убактымды кетип ошол жерде туруш керек экен да. 4 саатта не иштерди бүтүрсө болот, туурабы? Ичкериминде 130 канча жумушчубуз бар. Салып төлөйбүз. Мен эмне себептен убактым кетирип ушул жерде туруш керекмин да. Эми эсепте рабочий убагыңы, иш убагыңы жарым эле бул жерде өткөзүпсүң. Бул жерде өткөзүп атам да. Ошого мен дагы эле азыр кайрылдым министерствого. Көбөйткөндө 150 000 адам бар шаарга бир мам нотариус деген эмне бул деген.